Калада өзгөчө абал алынганы менен өзгөчө кырдаал шарты сакталды. Ошондуктан Ош шаарында кирүүгө да чыгууга да чек коюлду. Өзгөчө абал алынуу бул толук мурункудай жашоого кайтуу эмес. Ушул тиешелүү уруксат берилген гана ишканалар тартипти сактап, санитардык нормаларды сактап, ушулардын гана иш берүүсүнө уруксат берилди. Андан сырткары бул үйүндө отурган адамдар мындан ары дагы ушул карантиндик режимди толук сактап отурганга биз мындай суранып кетет элек да. Буга чейин атайын комиссия тарабынан 691 объект текшерилип, натыйжада 13 ишкердик объектке айыппул салынып, 51 ишкана санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбаган үчүн жабылган. Мындан ары дагы ушул көзөмөлдөр күчөтүлөт. Эгер кандайдыр бир талаптарды бузган мекеме ишканалар болсо, же болбосо ошол иштеген жумушчулар үчүн шарттарды түзүп бербесе, сөзсүз эске салып кетсек, жетекчилер мындай жоопко тартылат да. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, ар бириңиздер көзөмөл кылып, бул ошол иштеген жумушчулар үчүн, жумушчулардын ден соолугу үчүн, коопсуздугу үчүн аларга сөзсүз шарт түзүп беришиңиздер абзел. Ошондой эле 11 майдан тарта коомдук транспорттун иштөөсү күтүлгөн болчу, бирок оорунун жайылышына жол бербөө үчүн уруксат берилген жок. Ошо муниципалдык троллейбус жана автобустарга гана уруксат беребиз деп атканбыз болчубуз да, бирок берсе азыр киши көп чыгат, анан маскасы баары чыгат, маскасы жогу чыгат. Жиш жайгашып бири-бири менен автобуста жана контакт болуп калбасын, контакт болуп калуу коркунучу болгондуктан азырынча уруксат берилген жок. Бирок бул кийинки 3-чү этапка тагыра 21 майдан кийин уруксат берилиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө Ош шаарында муктаж болгон 58 000 үй бүлөгө кум жардам көрсөтүлдү. Жардамдар мамлекеттик, демилгелүү топ жана ишкерлер тарабынан берилүүдө. Гуманитардык жардам берүү токтотулбай, азык-түлүк баштыкчалары таркатылып жатат. Акыркы маалыматтарга ылайык Ош шаарында коронавируска 113 адам чалдыккан. Алардын 108 айыгып чыгып, тилекке каршы 2 жаран көз жумду. Ал эми 3 жаран учурда дарыланып жатат. Ошондой эле оорулар менен байланышта болгон 4000ге жакын жаран 28 күндүк текшерүүдөн өткөрүлдү. Мындан сырткары соода тармагында иштеген 23 000ден ашуун жаран экспресс тесттен өткөрүлүп, бактыга жараша эч кимисинен коронавирус аныкталган эмес. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.